Эми башка кабарлардан башкы прокуратура акыркы 1 ай ичинде 1,5 миңге жакын токтотулган жана кыскартылган кылмыш иштерине текшерүү жүргүздү. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын өкүлдөрү билдиришти. Коопсуздук кеңешинин чечимине ылайык көзөмөл орган жарандардан келип түшкөн арыздар менен иштөө жана прокуратура кызматкерлерине талапты күчөтүү боюнча жумуштарды активдештирди. Теманы кабарчыбыз Самат Асипов улантат. Коопсуздук кеңешинин чечиминде башкы прокуратурага негизги милдет катары буга чейин токтотулган жана кыскартылган кылмыш иштерине текшерүү жүргүзүп, анын себебин мыйзам бузулган учурларды аныктап, тиешелүү кызмат адамдарына чара көрүү камтылган. Ага ылайык акыркы 1 ай ичинде башкы көзөмөл органы 1,5 миңге жакын токтотулган жана кыскартылган кылмыш иштерине текшерүү жүргүздү. Во исполнение пункта 5 решения Совета безопасности Кыргызской Республики. Коопсуздук кеңешинин чечимине ылайык укук коргоо органдары 2018 жылдын 1 мартына чейин экономикалык, кызматтык кылмыштар, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык мүлктү кымырып алуу боюнча кылмыш иштерин аныктап, башкы прокуратурага өткөрүп берген. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен 221 көрсөтмө берилип, тергөөнү токтотуу боюнча 224 токтом жана кылмыш ишин кыскартуу боюнча 19 токтом жокко чыгарылган. Башкы прокуратура коррупцияга каршы аракеттери боюнча өткөн жылдагы жыйынтыгында чыгара келген. 2017 жылы прокуратура органдары паракорчулукка каршы багытта 2030 текшерүү жүргүзүп, 2200дөн ашык прокурордук акт түзүлгөн. Андан сырткары 2017 жылы коррупциялык кылмыштарга байланышкан 704 кылмыш иши козголуп, андан мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү 651 миллион 146 миң 728 сомду түзгөн. Прокурордук актынын негизинде 1872 кызмат адамы дисциплинардык, ал эми 282 кызматкер административдик жоопкерчиликке тартылган. Коррупцияга каршы аракеттенүү ишинин негизинде 56 миллион 846 миң 646 сом, ал эми мыйзамдарга көзөмөл жүргүзүү боюнча 4 миллиард сомго жакын акча каражаты мамлекетке кайтарылган. Большинство выявляемых нарушений. Талдоо көрсөткөндө көпчүлүк учурда кылмыш иштери кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу, мыйзамсыз жер тилкелерин берүү, мамлекеттик сатып алууларды мыйзамдарды бузуу менен өткөрүү, анын ичинен наркты жогорулатып көрсөтүү, ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана паракорчулук боюнча козголгон. Мыйзам бузуулардын көбүнө дагы деле мамлекеттик кызмат адамдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу кызматкерлери аралашууда. Башкы көзөмөл органы коррупцияга каршы аракеттердин негизинде ички иликтөө иштерин да жүргүзгөн. Статистикага таянсак, өткөн жылы прокуратура органдарынын кызматкерлери тарабынан мыйзам бузулганы боюнча 122 кайрылуу келип түшкөн. Анын жыйынтыгы менен 12 тиешелүү кызмат адамы дисциплинардык жоопкерчиликке тартылып, 4 материал кызматтык иликтөө үчүн башкы прокуратуранын этика комиссиясына жөнөтүлгөн. Для повышения гарантии независимости Прокуратура кызматкерлеринин мыйзамсыз кызматтык жүрүм-турумун алдын алуу үчүн кызматка дайындоо, бошотуу, аларды дисциплинардык жоопкерчиликке тартуунун өзгөчө тартиби орнотулган. Кызматка дайындоо чечими талапкерлерди терең изилдеп чыккандан кийин гана кабыл алынат жана талапкерлерди кадрдык резервге кабыл алуу сынактын негизинде жүргүзүлөт. Коопсуздук кеңешинин чечимине ылайык башкы прокуратура мындан ары дагы квартал сайын маалымат жыйын өткөрүп, аткарылган иштердин жыйынтыгын жарыялап туруусу керек. Мындан сырткары аларга жарандардан келип түшкөн арыздар менен иштөө жана прокуратура кызматкерлерине талапты күчөтүү боюнча тапшырма милдеттер жүктөлгөн. Адистер коррупцияга каршы күрөштө ачык айкындык маанилүү ролго ээ экендигин белгилешет. Если мы посмотрим исторический аспект, Эгер биз алардын тарыхына кайрылсак, укук коргоо органдары дайым катаал чара көрүүчү, ал эми прокуратура көзөмөлдөөчү орган болуп келген. Бүгүнкү күндө аларды дароо ачык айкын кылып, жасаган жумуштары тууралуу маалымат берип тургудай кылып өзгөртүп жиберүү кыйын. Бирок мен бул иш алдыда жолго коюлат деп ишенем жана аз-аздап укук коргоо, сот, көзөмөл органдарынын ачык айкындуулугуна жетишебиз. все-таки мы придем к прозрачности именно правоохранительной системы и судебной системы в том числе. Башкы прокуратура маалымат жыйында Бишкек жылуулук борборундагы кырсык фактысынын негизинде козголгон кылмыш иши, Ош, Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү мамлекеттик дирекция боюнча кылмыш ишинин жанданышы, мурдагы транспорт министри Нурлан Сулаймановго карата кылмыш ишинин токтогону жана коррупция боюнча айып тагылган Жогорку кеңештин депутаттары Исхак Пирматов жана Музафар Исаков боюнча маалымат беришти. Самат Асипов, Тимур Сыдыгалиев, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал.